Арбаңыздар дагы бир жолу бүгүнкү мамлекеттик кызматкер Манас Окуйт долбоорунда кезекти улуттук тил комиссиянын кызматкерлеринен биз эстафетаны алып жатабыз. Биз дегенибиз бул Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун кызматкерлери, калтырбай угуңуздар демекчимин. Социалдык фонддун кызматкерлери дагы 2 ай 3 ай ичинде болуп калат го, ошого чейин улантып окуп бермекчи. Баштадык. Бакай. Алдыда жүрсө ак жолтой, артта жүрсө сан колдой. Ордоюн бузулду, ордо бузулуш жаман жорук. Бала Манас жулкунуп, нары жүрсө саламат баккан жылкысына, бери жүрсө ошпур баккан коюна, төмөн жүрсө төрөгелди баккан төсүнө, кайра тартса үйүнө барып, жакыптан жеме угарын ойлоду. А бирок намысын алдыргансып, каны кайнап, өзүнөн өзү олугуп, жанына мажик менен кутту бийди алды да, ак балта абасына жөнөдү. Акыл чыкса, ак балтадан чыгат. Ушинетип, ордоюну бузулганына кейген, аны бузгандардын жазасын берсе да, алиги ачуусу таркабаган Бала Манас баягы суркашка быштысы асыйга толуп, торучар болгон аттын тизгинин кагып коюп, түнөрүп бара жатты. Төрөсүндө үзөңгүлөш бастыруудан айбыгып, эки жагында куйрук улаш мажик менен Куттубай бара жатыры. Адыр өтүштү, суу кечишти, бөксөрүп бел тесишти. Кара көгүмдө ак балтанын айылына жетишти. Чоң өргөөдөн окчун ат байланмамынын түбүнө аттарынан түшүштү. Келген коноктун атын алмай ата салты, 3 улан чуркап жетип, артынан аттарын алышты. Басмайыл бошотуп, каңгытып, мамыга байлашты. 3 конокту жандай басып, жол көрсөтүп, ак балтанын чоң үйүнө барышты. Эшик түрүп, ызаат көрсөтүп, ак балта буурул сакалын сылап коюп, төрдө бийип коюлган мамык жаздыкты чыканактап отурган экен. Оң жагында нур жүздүү боз улан чыкыйып мандаш токунуп отурат. Арыбаева деп Манас тамандырыкты аттабай туруп учурашты. Ак балта Манасты көрөр замат ордунан обдула берди. Бар бол балам, кут келди, Теңирдин уулу келди. Балам сага сүйүнчү, инилүү болдуң. Угулабы тигилүйдө бакырган баланын үнү. Өзүңө чоро кылып аларсың, атын өзүң койчу деп. Сыңар тизелей колун сунуп турган Манастын колун кое бербей, апкартып салды. Азыр аба, агам менен учурашып алайын деп Манас береги нур жүздүү уланга сыңар тизелей калып кол берди. Арыбага, Бакай ата ага өзүң го. Бар бол иним, Бакай агаң мен болом. Түбөлүктүү агайыны алгач ушинтип учурашты. Анан Манас ак балтабасына кайрылды. Аба, алиги жаңы туулган баланын атын Бакай ага койсун, жолу улук. Эрдигиңден да, эсиңден да айланайын. Сен айткандай болсун деп, ак балта Бакайга кылчайды, сөз күттү. Чубак болсун аба. Чубак дегеним хандын жоросу, Манаска жоро болсун деди. Бакай маралдын көздөрүндө көзүн балбылдатып, жүзүнөн нур жайнап. Болсун деп баркылдаган ак балта керегеге илинүү турган кол добулду зың уруп, сырттагы ак таякты чакырды да, шып кирип келген ага буйруду. Акылы тунук Бакайымдын жолуна, Теңир уулу Манасымдын жолуна, жаңы туулган Чубак баламдын жолуна ак боз бээ чалгыла. Барпалаңдаган ак балта балдарга кымыз сундуруп коюп, өзү кубанычы койнуна батпай, бала туулган үйгө бир чуркап, той камылгасына бир чуркап, сыртка чыгып кетти. Мажиктиги 2 боз улан менен кымыз сунуп эр жакта. Төрдө Бакай менен Манас илгери кийинки сөзгө киришти. Энисин Бакай кадимкидей сынгалды.